Bir adamdan bir kitep ellik dolboru. Мекенибизде китеп окууну даңазалоо, элибиздин интеллектуалдык, руханий дараметин жогорулатуу, шаар, регион жана алыс аймактарда китеп жетишсиздиги жана китепкана көйгөйлөрүн чечүү, билимге инвестиция жасоого багытталат. Элибиздин руханий интеллектуалдык дараметин көрүүгө жана китеп окууну даңазалоого «Bir адамдан bir kitep» долбоору 2019-жылдын 5-январында Нарын облусунун Актала районуна караштуу Кош Төбө айылында ишке ашкан. Эң алгач айылдык демилгелүү жаштардын аракети менен айыл эли колдоп 2 жумада китептер жана 150 000 сом акча каражаты чогулуп, китепкана заман талабына ылайык жаңы 984 китеп менен жаптылган. Жеринде акын жазуучулар менен семинар жолугушуулар байма-бай уюштурулуп, жумасына 500-600 китеп окулуп турган. Көп өтпөй жакшы иштер уланып, жергиликтүү бийликтин колдоосу жана айыл тургундарынын аракети менен бир катар алгылыктуу иштер жасалды. Атап айтканда, айылдык ичимдик, алкоголь сатуу токтолду. Заманбап күрөш залы, кечээ футбол аянтчасы ишке берилди. Айыл жарыктандырылды. Китеп окурмандары көбөйүп, жалпы республикалык тесттен жогорку балл жана предметтик олимпиадада алдыңкы орунду багындырышууда. Жана ошондой эле алтын тамга менен аяктаган окуучулар да болду. Жакшы иштин жайылышы же долбоор жети дубанда, айылдык китепканаларда, мектептерде, аскердик бөлүктөрдө, жогорку окуу жайларда, окуу борборлорунда, студенттик жатаканаларда, чек арадагы кыштактарда ыктыярчылардын, мектеп окуучулардын жана жаштардын демилгеси менен долбоор ишке ашты. Бир жылдын ичинде өлкө боюнча 152 китепканада ачылыштар болду. 112 000ден ашуун китеп жеткирилди. Жеткен китептердин акчалай наркы 28 500 000 сомдон ашты. Жабылай көтөргөн жүк жеңил болот. Долбоорду Кытай, Туркия, Египет, Германия, Россиядагы студенттер мекендештер китепканаларды ачууга салым кошуп башташкан. Мисалы, Кырда билим алып жүргөн кыргыз студенттери Тажикистан менен чектеш жаштык айылынын китепканасын 67 000 сомдук китеп менен камсыздап беришти. Китеп окуу кадамдары. Борбор калаада пикеттин эмес, китептин аянды курабыз деген чакырык менен Китепкөй Ала Тоо өнүгүү старт алып, облус, район борборлорунда китеп фестивалдары өткөрүлүп, айыл, кыштак жайлоолорго чейин жайылтылды. Маселен, Китепкөй Нарын 700 адамдын, Китепкөй Жалал-Абад фестивали Курманбек стадионунда 2000ден ашуун китеп сүйүүчүлөрдүн катышуусунда өткөн. Кызыктуу фактылар. Лейлек районуна 35 000 китеп чогултулуп, жүк ташуучу унаа менен жеткирилген. Ачылган китепканалардагы окуучулардын эң алды 10 айда 80 китеп окууга жетишкен. 2 айылда соода дүкөндөрү коомдук китепканага берилди. Манас району, Манас айылы жана Аксы району, Кызыл Көл айылы. Өзбекстан Республикасынын аймагында жайгашкан кыргыз айылдарына китеп топтоо иштери жүрүүдө. Аскер бөлүктөрүндө Китепкөй кыргыз армиясы деген чакырык менен долбоор жүзөгө ашууда. Китеп той, окурман үй бүлө, Китепкөй жайлоо сыяктуу өзгөчө иштер орун алууда. Биздин миссия — Кыргызстанды дүйнөдөгү Китепкөй өлкөгө айландыруу. Bir адамдан bir kitep долбоору. Өлкөнү өнүктүрүү формуласы.